Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Жараткандын тынчтыгы жана берекеси болсун. Апта ичинде орун алган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Амантур Төрөбаев. Саламатсыздарбы? 2 май күнү Борбор каладагы Улуттук тарых музейинде Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын демилгеси жана Дарак басма үйүнүн уюштуруусу менен Борбор Айзага белгилүү аалым Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфтун өмүрүнө арналган иш-чара өткөрүлдү. Самалыкта аалымдын өрнөктүү өмүр жолу баяндалган исламга арналган өмүр жана анын калемине таандык Бактылуу үй бүлө аттуу китептеринин кыргыз тилиндеги басылышынын салтанаттуу бете чаары болду. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев, дин иштер боюнча улуттук агенттиктин төрагасы Талантбек Ташыбеков, Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Саидикром Нияз Ходжаев, Азирети муфтийдин орун басарлары Шакир Ажы Маматов жана Рафаил Ажы Татиков, ошондой эле шейхтин уулу Мохаммед Исмаил баштаган өзбекстандык аалымдар катышты. Мындан тышкары Хилол Насыр басмасынын жана Ислом ИЮЗУ порталынын жетекчиси Исмаил Мухаммед Содик, устаза Айдынахан Мухаммед Содик, Дарак басмасынын жетекчиси Сейитбек Идрисов, Төкмө акын Идрис Айтбаев жана илимге кызыккан көптөгөн жарандар аземдин көркүн ачты. Программанын алкагында шейх тууралуу даректүү тасма көрсөтүлүп, Дарак басмасы боюнча таанытуу видео материалдар тартууланды. Уюштуруучулардын айтымында катышуучулар аалымдын исламга арналган өмүрү жана үй бүлөлүк баалуулуктар тууралуу эмгектеринен терең таасир алып, руханий азыкка бөлөнүштү. Сауд Араб падышалыгынын ажылык жана умра министрлиги 6-май күнү тараткан билдирүүсүндө ажылыкка баруучуларды расмий тараптар аркылуу гана виза алуу зарылдыгын эскертет. Министрликтин маалыматына ылайык, ажылыкка визасы 2026-жылдагы ажылыкка барууга мүмкүнчүлүк берген жалгыз документ болуп саналат. Виза алуу расмий жол-жоболор менен жүргүзүлүп, ажылык мезгилинде тартипти жана коопсуздукту камсыз кылат. Министрлик белгилегендей, виза алган ажы ыйык жайларда көрсөтүлгөн кызматтардан толук пайдалана алат. Ошондой эле бул чара зыяратчынын коопсуздугун жана жалпы коомдук тартипти сактоого өбөлгө түзөт. Ошол эле учурда министрлик бейрасмий тараптарга жана жалган сунуштарга алданбоого чакырып, мыйзамсыз визалар аркылуу Меккеге кирүүгө толугу менен тыюу салынганын эскертти. Ага ылайык ажылыкка мыйзамсыз жол менен киргендер Сауд Араб падышалыгынын тиешелүү мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу 10-майдан тарта ыйык сапарга аттанат. Бул күндөрдө дүйнөнүн ар тарабынан келген мусулмандар Меккеге жана ыйык жерлерге жол тартып, ажылык ибадатын аткарууга даярдык көрүшөт. Зыяратчылар үчүн эң маанилүү нерселердин бири Нусук картасы бейджик. Бул картасыз Меккеге жана ыйык жерлерге кирүүгө мүмкүн эмес. Ошондой эле ал негизги кызматтарга жетүүнү камсыз кылат. 6-май күнү Бишкек шаарында «Окусаң сеники» аттуу онлайн китеп окуу конкурсунун жыйынтыктоо жана сыйлоо аземи өткөрүлдү. Атылган Самал Азирети муфтий Абдулазиз Кары Закиров баштаган аалымдар ардактуу конок катары чакырылып, китеп окуу фазилеттери тууралуу баяндама жасашты. Эске салсак, конкурс 30-апрель күнү Акыйкаттын жарчысы Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны китебинин негизинде өткөрүлгөн. Уюштуруучулардын айтымында чоң масштабтагы китеп окуу конкурсуна Инстаграмда Аскар Авто Дубай деп танылган ишкер демөөрчүлүк кылган. Бул конкурс билимге умтулган, китеп сүйгөн ар бир адам үчүн чоң мүмкүнчүлүк болуп саналат. 6-майда Жалал Абад облусунун Сузак районунда жаш өспүрүмдөр аралык райондук Куран жарышы өткөрүлдү. Иш-чара маркум Маматов Атакелди ажынын жаркын элесине арналды. Куран жарышына райондун аймагынан келген жаш карылар катышып, Куранды көркөм, так жана эрежелерине ылайык окуу боюнча өз ара күч сынашты. Жарыш 1 пара, 5 пара жана 10 пара категориялары боюнча өттү. Иш-чарада Куран окуунун улуулугу, коомдогу руханий баалуулуктарды бекемдөө жана ысырапкорчулукка жол бербөөнүн мааниси тууралуу кеңири баяндамалар жасалды. Аймактык диний өкүлчүлүктөн маалымдашынча, иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин номер 54 жарлыгын жана Азирети муфтийдин тапшырмасын аткаруу алкагында уюштурулган. Мындай саамалыктар эл арасында руханий биримдикти бекемдеп, сооптуу иштерди көбөйтүүгө бөлгө түзөрүн белгилешет.
Ош облусуна караштуу Ноокат районунун Зулпуев айыл өкмөтүндөгү Калдай айылында жайгашкан Калдай мечитинде хатибият тарабынан айыл жаштары үчүн Куран жарышы өткөрүлүп, жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар тапшырылды. Жаштардын жүрүм-турум, адеп аклагын жакшыртууда дин кызматкерлери өз салымдарын кошуп келе жатат. Мечитке келген жаш өспүрүмдөр үчүн күнүнө 1-2 саат Куран окуганды үйрөтүп, натыйжасында катышуучуларга чакан Куран жарыштарын өткөрүп келүүдөбүз. Бул иштер район боюнча көптөгөн мечиттерде жүргүзүлүп жатат, деди Бекназар Ажы Жапаров. 8 майда Жалал Абад облусунун Алабока районунда жергиликтүү тургундардын аракети менен курулган Имам Азам атындагы медресенин салтанаттуу ачылыш аземи болуп өттү. Салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө Азирети муфти Абдулазиз Кары Закиров сөз сүйлөп, ислам дининдеги илим билимдин орду зор экенин белгилеп, жаңы медресе келечекте билимдүү, адептүү жана ыймандуу муундарды тарбиялоого кызмат кыларына тилектештигин айтты. Ошондой эле бул медресе элдин ынтымагы жана колдоосу менен тургузулган берекелүү жай экенин билдирип, анын аймактагы диний маданияттын өнүгүшүнө чоң салым кошоорун билдирди. Иш-чаранын жүрүшүндө медресенин курулушуна жигердүү катышкан жана материалдык жактан колдоо көрсөткөн демөөрчүлөргө муфтияттын ыраазычылык баракчалары тапшырылды. Эске салсак, аталган медресенин курулушу дээрлик 30 жылга созулуп, жергиликтүү тургундардын өз мүмкүнчүлүгү менен бүткөрүлгөн. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басарынын милдетин аткаруучу Муса Ажы Жолдошов жана Баткен районунун баш имам хатиби Сейдахмат Ажы Апазов Баткен районунун Алтын Бешик айыл аймагынын Согмет айылында жашаган оруктун ардагери Урайымов Назарали аксакалды зыярат кылып куттуктап, ал акыбалынан кабар алды. Улуу жеңиш майрам менен куттуктап, облус башчысы Мамыржан Рахимовдун акчалай сыйлыгын жана хатибияттын белектерин тапшырды. Ардагер Назарали ата улуу атамекендик согуш жылдарында тылда үзүрлүү эмгектенип, жеңишке өз салымын кошкон. Согуштан кийинки калыбына келтирүү иштерине да активдүү катышып, ар түрдүү тармактарда ак ниет эмгек өтөп, ардактуу эс алууга чыккан. Белгилей кетсек, майрамды утурлай оруктун ардагерлерине Баткен облусунун ыйгарым укуктуу өкүлдүн биринчи орун басары Бактыбек Токсонбаев, район акимдери, шаар мэрлери, мекеме ишканалардын жетекчилери катышып, ардагерлерди майрам менен куттукташты. Белгилей кетсек, Баткен облусунда 40 оруктун ардагери бар. Урматтуу көрүүчүлөр, апта ичинде орун алган жаңылыктар менен тааныштырдык. Асманыбыз ачык болуп, ар бирибиздин жүрөгүбүздө ыйман орун алсын. Эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.